Кыргыз элим соттошуп атабыз. Тазалык муниципалдык ишканасы менен мына жетекчиси менен юристи менен соттошконго айла жок. Бардык. Момундай буюмду мусорканын ичинде эмес, дарбазанын түбүндө турган жеринен тазалык жумушчулары мусор экен деп ойлоп ыргытып ийишиптир. Эми момундай нерсени көрүп туруп кантип мусор деп ыргытып ийет, өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр. Муну тийиштүү органдарга тапшырып берет же муниципалдык ишканага чалып, ушундай бир жапжаңы кемер кур тигиндей таап алдык, улуттук баалуулук музейге өткөрүп берелиби? Ушундай бунун баардыгы инструктаж по технике безопасности дегенде бүт айтылат. Ошол нерсени аткарышкан жок. Ошол инструктажда дарбазанын түбүндө турган чемодан бул мусор деп эсептелбейт. Бизде болсо түшүнүк ушундай болуп калган. Мусор деп эсептеп калышкан да. Эми бул инструктаждын өтпөгөндүгү. Мынакей, эми бул жумушчуларда деле күнөө жок. Мен айтып атпаймынбы, түшүнүк деле жок экен, инструктажды өтпөйт экен. Бул жерде улуттук баалуулук деген нерсеге мындай такыр түшүнүктөр жок экен. Бул эми мусор деп ыргытып атышат да. Эми буга ким күнөөлүү билбейм. Бул өнүккөн өлкөлөрдөй болуп өспөгөндүгүбүз. Мен арыз жазып кайрылдым тазалыкка. Мен 21 мартта Ноорузга Атайы көлдөн чакырышты эле Бишкек мэриясы. Элге эпос ырларды тартуулайын деп келип, ошол мастерскойдун дарбазасынан массовканын формаларын жүктөп атып, чемоданым батпай калгандыктан дарбазанын түбүнө кое тургам. Баардык формаларды жүктөп туруп, шашып атып айдап кетип калыптырбыз. Анткени жолдун баары пробка, парковка жок. Эртерээк чыккыла, тезирээк келгиле деп кайра чалынып аткан. Форс-мажор учурда таштап алып кетип калып, унутуп дарбазанын түбүнө. Анан 15 мүнөттөн кийин эстеп кетип, кайра жолдон артка кайрылып келсек уже жок. Ошол моментте как раз мусор салган машина келип калыптыр. Эми бул жерде жумушчуларда күнөө жок. Просто жумушчуларда түшүнүк да жок экен. Анткени инструктаж өтүлбөйт экен. Дарбазанын түбүнөн мына инструктажда 5 метр алыс турса мусорный бак, ошол жердеги мусорный бактын ичиндеги мусорларды гана жүктөп кетиш керек. А дарбазанын түбүндө турган, тем более момундай вещилер турган, тем более чемодан турса, ичин ачып кереги жок, ачпаш керек. Вдруг ичинде бир мамлекеттик печать басылган керектүү документтер туруп калышы мүмкүн. Же бирөөнүн кымбат бир алтын сепичка тойго же бир жерге шашып атып, унутуп такси менен кетип кайра келиши мүмкүн. Ошол нерсенин баары инструктажда айтылат. Ошонун баардыгын өтпөгөн үчүн тиги жумушчулар келди дагы дарбазанын түбүндө турган чемоданды, оппа, жапжаңы чемодан экен. Оппа, ачып көрөлү да, ичин мүмкүн акчалар бар. Мүмкүн алтын сепичкалар болуп калышы мүмкүн. Сатып акча кылып алда тургандай бир баалуу буюм болуп калышы мүмкүн деп туруп ачып. Мына караңыздар, мына эми бул жумушчуларды күнөөлөгүм деле келбейт негизичи, бирок мындай кылган туура эмес да. Бул инструктаж боюнча да туура эмес экен, адамгерчилик сапат боюнча да туура эмес. Бул динде дагы айтылат, бирөөнүн оокатын таап алсаң, бул кимдики деп 3 жолу айт деген нерсе бар. Бул ар бир, даже чириген аркан таап алсаң дагы жердин астында канча бир убакытка сени кыйноого алат, канча бир жыл ошону жооп бермейинче. Анан момундай нерсе бул такыр туура эмес болуп атпайбы? Бул жашыл тетиги мусорный бак бул оң жакта алыс турат. Негизи могу дарбазадан 5 метрден ары туруш керек деп өзүлөрү айтып атат. А чемодан болсо дарбазанын түбүндө турат. Дарбазанын түбүнөн бул мусор экен деп алды. Мейли көрдү, кемер курду көрдү, ичиндеги гостиницада керектүү оокаттарды көрдү, кожаный өтүктү көрдү, калпакту көрдү. Калпакты эмнеге ыргытат? Калпак кыргыздын улуттук баалуулугу, баш кийим, кемер кур улуттук баалуулук көрүнүп турат. Бабалардын изи жатат, оймолор. Ойлонуш керек да. Анан бул эң негизгиси мыйзамсыз статья болуп атат. Могу чужой чемоданды ачуу.
ичинен сакал алгычты керек экен деп алып, калган мочалканы кереги жок, кийим чота кичирээк экен кереги жок, бул полотенце арчинче болгондо бул кереги жок деп мусорго ыргытып, чемодан жаңы экен деп үйүнө алып кетип, мындай болбойт негизи. Жумушчуларга ошол себептен инструктаж по технике безопасности деген өтүлөт. Ошол өтүлбөгөндүктөн жумушчулар ушундай ишке барып атат. Мен юрист менен директордон сурандым. Унутуп кетиптирмин. Ооба, ал кемчилик менден кетти, бирок унутпай турган пенде жок. Бардыгы эле тим эле укмуш идеалдуу эмес. Ар бир адам унутат. Ошол себептен мындай бири-бирибизге жакшылык кылалы. Мен үчүн могу нерсе баалуу. Муну болсо мастерден көтөрүп келдим, ошо мына момундай буюм деп өзлөрүнө көргөзгөнү. Муну кайра берем азыр. Ушундай нерсемди ыргытып ийишиптир. Восстановление кылып бериңиздер. Бул деген антиквариат. Андай табылбайт. Ошону эле восстановление кылып берип коюңуздар, болду. Сиздерге келип концерт коюп берейин, рахматымды айтып, соцсетке мактап чыгарайын. Мына өнүгүү деген ушул деп чыгарайын десем, макул болбой, восстановление кылып бере албайбыз деди да. Өзүм деле сатып алам аныч. Просто биз ошо ар бир гос ишкана мыйзам дегенди, өнүгүү дегенди ошо ар бирибиз ошо өзүбүздөн башташ керек. Ошон үчүн принципке туруп, мен буларга тарбия иретинде тарбиялайын деп уже адвокат менен сотко, тиги прокуратурага чейин жазып баштадым. Жагдай ушундай. Мына унутпаган адам жок. Анан мага комментарий жазып атышпайбы? Чала болот сага. Бирөө сен унутуп кетти дептирби? Өзүң келе соосуң да депчи. Бунун баары мындай адамдын аң сезими өлүп калган деген сөз да. Өзлөрү как будто жашоодо эчтеке унуткан эмес, укмуш идеалдуу адам сезип алгандар да. Ошол адамдарга ассаламу алейкум. Мынакей мусорго ыргытты. Бу өнүккөн өлкөлөрдүкүн караңыздар. Мусорго ыргытты. Ошо ээси келип органдарга кайрылып, жалдырап ыйлап атат мына. Ушуну жоготуп ийдим, ушундай эптеп бир оокатым бар эле. Мынакей салыштырып атам да, биздин аң сезим менен өнүккөн өлкөлөрдүн аң сезимин салыштырып атам. Мына кайрылып арыз жаз. Булар издеп таап келди камера аркылуу. Видео камера аркылуу. Меники да видео камера аркылуу санап берип атат акчасын. Бүт толук рахмат айтып, ыраазы болуп атат.